Саламатсыңарбы окуучулар? Эгерде окуу куралдарыңарды алып сабакка даяр болгон болсоңор, анда бүгүнкү кыргыз тил сабагын баштайлы. Китептин 58-бетин ачасыңар. Ал эми дептерлерди ачып бүгүнкү датаны жазгыла. Бүгүн 5 айынын 3-ү. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы меймандостук. Ал эми грамматикалык темасы эмне кылыш керек жана эмне кылбаш керек. Демек, бүгүнкү сабакта демейдегидей эле жаңы сөздөрдү кайталайсыңар, маанисин түшүнөсүңөр, тапшырмаларды өз алдынча аткарууга үйрөнөсүңөр, эмне кылыш керек, эмне кылбаш керек деген суроолорго жооп берүүгө машыгасыңар. Конокко барууну, конок тосуунун маданиятын үйрөнөсүңөр, улуу адамдарга сый мамиле жасоого көнүгө бересиңер. Анда бүгүнкү сабакта колдонулуучу жаңы сөздөрдү окуп кайталасак. Меймандос, меймандос, гостеприимный, мейман, гость, кол сунбагыла, не берите, тосуп алат, встречает, шашпай, не спеша, үйлөбөгүлө, не дуйте, дасторконун жаят, накрывает на стол. Жаңы сөздөрдү кайталап таанышып алдык жаңы сөздөр менен. Анда бул сүрөткө көңүл бургула. Бул сүрөттү карап, сүрөт боюнча суроолорго жооп бергиле. Биринчи суроо: сүрөттөн кимдерди көрүп турасыңар? Апаны ким тосуп чыкты? Үйгө келген кишини кантип тосуш керек? Демек, бул суроолорго өз алдыңарча ооз-2 дептерге жазбастан жооп берүүгө аракет кылып көргүлө. Мен бул берилген суроолорго жооп бере алдыңар деп ойлоймун. Анда меймандос деген сөздүн маанисин кандай түшүнөсүңөр? Меймандос, меймандостук деген эмне? Ойлонуп көрөлүчү. Меймандос үйүнө мейман, конок, бирөө же бирөөлөр келсе, жаадырап жайнап тосуп, колундагы бар тамагын дасторконуна коет, Демек, берекесин баарын дасторконунан көрсөтөт. Кыргыз эли меймандос эл. Төргөтүңүз, нан-ооз тийиңиз деген сөздөрдүн мааниси абдан чоң. Үйгө мейман келсе, жакшы маанай менен тосуп алат. Төргөт көрүп, дасторконун жаят. Дасторконго эң биринчи нанды коет. Нан баарынан улук. Демек, меймандостук деген бул үйүнө конок, бирөөлөр келсе, аларды жакшы маанай менен тосуп, төргөт көрүп, бар тамагын дасторконго коюу экен. Силер дагы үйүңөргө мейман келсе, кантип тосуп аласыңар? Ойлонуп көргүлөчү. Андан соң, балдар, 5-чи көнүгүү көңүл бургула. Мында сылык форманын ыңыздар мүчөсүн улап, сүйлөмдөрдү толуктап жазгыла. Демек, бул тапшырманы аткаруу менен, окуу менен конокторго сый мамиле жасоого жана адептүүлүккө үйрөнөсүңөр. Демек, чекиттердин ордуна ыңыздар мүчөсүн улап жазасыңар. Сылык форманын мүчөсү ыңыздар. Мисалы, төргө өтүңүз, нандан алыңыз. Демек, калган берилген сүйлөмдөрдү дагы ыңыздар мүчөсүн улап, дептерлериңерге жазгыла. Андан соң, кулагыңарга күмүш сырга конокко барганда эмне кылыш керек жана эмне кылбаш керек? Аны билип алгыла. Үйгө киргенде салам айтып кириш керек. Конокко кечикпей барыш керек.
Эгерде кечигип калсаңар, кечирим сурап кириш керек. Улуулар ал электе дасторконго кол сунбагыла. Оозуңда тамак болсо, сүйлөбөгүлө. Тамакты шашпай чайнагыла. Ысык тамакты үйлөбөгүлө. Кетип жатып рахмат айтканды унутпагыла. Эмесе биз конокко барууну, коноктосуунун эрежелерин билип алдык, Анда үйгө тапшырма алабыз. Үй тапшырмаңар бул 60-бет, 66-көнүгүү. Мында балдар эмне кылыш керек, эмне кылбаш керек формасын кайталап бышыктоо максатында берилген көнүгүүнү дептерлериңизге